Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах Тааламдын жардамы менен Дарт жана Даwa деген китебинде Ибн Кайим рахимахуллах Дарт жана Даwa деген китебин улантабыз. Бул бөлүмдө дагы деле автор ушул күнөөнүн адам баласына тийген терс таасири, анын акыбети, зыяны, балеси, оорду кандай жаман экендигин баяндап кабарлап келатат. Бул бөлүмдө Худайфа радиаллаху анхунун сөзү: эгер пенде күнөө кыла берсе, ал каратак болуп адамдын жүрөгүндө пайда боло берет. Эгерде ал күнөөдөн адам тобо кылбаса, Аллах Таалага кайтпаса, истигфар кылып кечирим сурабаса, ал каратак көйүп барып капкара таштай болуп калат жүрөк. Ал кезде уккан маалыматтары, көргөндөрү сезбей калат. Алла сактасын. Эмени билесиздер го? Аристон ичинде тен бар го, ошол макип толо берип жырытпай калат го сууну. Ошо бир жолу ошо ачып көрүп карасам толуп калыптыр да. Тим эле калың. Суу жылыбайт. Жылыш үчүн бир күн кетип калат да. Тазалап койсоң бат жылытат. Ошондой эле жүрөккө да ошо күнөө, караңгылык толуп калганда, жана аят хадистерди укканда сигнал бербейт да, таасир бербейт. Ошо баленин баары жүрөктөн. Сырттан келген күнөөнүн баардыгы жүрөккө таасир бере берет. Ошон үчүн жүрөктү не деген падыша дейт да. Жүрөккө жараша адамдын көзү курч болот. Жүрөгүнүн абалына жараша кулагы дагы уккан нерсесинен таасир алат. Аллах Таалам хадис кудсиде эскерген экен Бани Исраил коомуна: эгер кулум мага моюн сунуп баш ийсе, мен ыраазы болом. Эгер ыраазы болсом, берекемди төгүп берем. Ал берекемдин чеги жок деген. Ал эми ким мага тоң моюндук кылып баш ийбей турган болсо, ага ачууланам. Ачуулансам, каргышым түшөт. Каргышым түшсө керек болсо, анын 7-чи урпагына чейин жетет деген. Эми бул нерсени кээде адамдын күнөө кылганда жана күнөөнүн акыбети, Кудай сактасын, анын балдарына чейин, баласына чейин көрүнөт. Сүткорлук менен, уурлук менен алектенгендердин берекеси жоголгондуктан анын зыяны үйүнө чейин тиет деп коет го, балдарына чейин тиет деген ушул. Анан кээде тура эмес үчүн албаш керек. Бул баланын айыбы эмнеде деп сураш мүмкүн да кээ бирөө. Тагдырына ошондой адам жазылат да. Жана өзү бактсызды тандаган балдар бар да. Жалгандыкты, адашууну, бузулууну тандаган балдарды насип этип калат. Ата-эне жакшылыкта жүргөн болсо, анын жана берекети, жакшылыгы, таасири балдарына тиет кайдымкидей. Ал эми бузукулукта жүрсө, Кудай сактасын, бул дагы кийинки урпактарына чейин тиет деген ошол. Айша энебиздин сөзү: эгер пенде Аллахка каршы чыгып күнөө кылса, адамдар аны мактап турса да, Аллах Таалам аны адамдардын көзүнөн айбатын алып коет, же көзүнө жаман көрсөтүп коет деген. Кээде ушу күнөөнүн таасири адамдын жүзүнө чейин чыгат, Кудай сактасын. Башка адамдар аны мактаса деле, мындай чыкканда, Аллах Таалам адамдардын жүрөгүнөн ага болгон тартылууну, ага болгон мээримдик, ырайымдуулукту алып коет дагы, жүзүндө ырайымы жок экен, жүзүнө чыгып кетиптир, кебетеси бир суук экен деп кээ байкап калат го адамдар. Ошо кылмышта, бузукулукта, арамдыкта жүргөн адамдын ошол жаман амалы бетине чейин чыгат, Алла сактасын. Абу Дардадан келген бул дагы асар: адам сак болсун, момундардын жүрөктөрү аны билинбей туруп жек көрүп калбасын деген. Андан айтышты: бул эмнеден экенин билесиңби дегенде айтты да: пенде жалгыз калганда Аллахка каршы күнөө иштерди жасайт. Ошондо Аллах анын жек көрүүсүн момундардын жүрөгүнө билгиспей эле салып коет дейт. Субханалла, кимде ким Алла Таалам жакшы көргөн болсо, ошол сүйүүнү адамдардын жүрөгүнө да салып коет. Баягы хадис белгилүү: Алла Таалам кайсы бир кулун жакшы көрсө, ал кабыл алууну ушу периштелерге коет. Периштелердин баары жакшы көрөт. Андан кийин жерге коет. Жердеги адамдардын баары жакшы көрүп калат. Айрыкча жанагы адамдын жүзү жалгыз калганда билинет. Жалгыз калганда Аллах Тааламдын көрүп атканын, угуп атканын эске албай, бузук иштер жасап, бүгүнкү күндө жана сот тармактагы балекет баарыбыз үчүн бар. Ачыңга чечингендер, жанагындай ызычуулардын бар, фитналарда адам өзүнө эсеп кылбай, жалгыз калганда бүт барактап ачып көрөк адамдар Аллах Тааламдын көрүп турганын да эске албагандар. Дагы бир хадис кудсте келген: кулум, сен мени сокур кишидей кылдың го деген да. Эгерде адам жанында бир урматтуу, сыйлуу киши турса, ошо телефонун ачкандан да уялат да. Ошону тыңшап угуп турайын, баарлашайын, адептүүлүк сактайын деп.
каалаганда ачып отура албайт. Анан жалгыз калганда Аллах Таалам көрүп турганын, угуп турганын билип, мына ошондой күнөөгө эч жалканбастан, ийменбестен, тайманбастан, Аллах Тааламдын көрүп турган, сезбестен жулкунуп кирүү бул Аллах Тааламга болгон урмат сыйынын жоктугунан кабар берет. Көрүп турган көзгө илбегендигинен кабар берет Аллах Таала. Мына ушундай кезде не дейт, ал адамдар мындай жалкактап адам отургусу келбейт. Адам түнөк таппайт, кеп тартылып, анан алыстап баштайт. Мына ушундай нерсени мундардын жүрөгүнө дагы салып коет. Анас радиаллаху анхунун сөзү Бухариде келген бул дагы. Силер айрым амалдарды өтө майда деп көрөсүңөр дейт. Мындай кээ бир күнөөлөрдө эми көз килбейт, эмне болуптур бул дегендей. Ал эми ал нерсени биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында ушул силер көз килбеген амалдарды адамды курутуп салуучу чоң күнөөлөр деп көргөнбүз дейт. Ушундай заман келди, кийинки адамдарды көрсө айрымдар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын убагында сахабалар, ай бул күнөөнү кылган адам куруп кетет, өзүн өзү шор кылат, өзүн өзү корголот, адамды курутуучу, көп жакшылыктан кур калтыруучу деген күнөөнү азыр силер көз килбей эле кылып атасыңар дейт. Аллах сактасын. Адам кээде ошол нерсени таппайт, жүрөгүнөн түнөк, тынчтык жок, ар кандай депрессия, стресстер, адамдар менен коорс, орой, тил табыша албайт, ошондой бир ырайымдуулук, мээримдүүлүк, жылуулук, жакындык жок. Ошонун баардыгы адам күнөөгө малынып калгандыктан, жүрөгү мерес болуп, катуу болуп, таштай болуп катып калгандыктан таасирлерин бере берет. Анан жүрөктөргө жек көрүү пайда болот, бири-бирине жакындаша албайт. Жана үйдө деле байкасаңыздар, кээ бир үйлөрдө ошол күнөөлөрдүн терс таасири чыгат дагы, бири-бирине жакындык жоголот. Бир туугандардын ортосунда керек болсо, жакын адамдардын ортосунда бири-бирине болгон мээримдүүлүк, ырайымдуулук, жакшы көрүү, сүйүү, жакындык азайып кетет. Ошонун бирден бир себеби күнөөгө ошодон тобо кылбай алыстап кетүүрү. Себеби Аллах Таалам Мариям сүрөсүнүн 96-аятында айтат: "Инналлазина аману ва амилус солихат". Аллах Тааламга иман келтирип, жана солих амалдарды жасагандарга саяжалу лахумур рахману вудда. Ырайымдуу Аллах аларга сүйүүнү берип коет деген. Жакындыкты берип коет, ырайымды берип коет, жакшы көрүүнү берип коет, бири-бирине болгон тартылууну берет дейт. Булдан тафсиринде кээ бир адамдар айткан, адам баласы канчалык сооп амалда, жакшылыкта жүрөгүн тазалап жүргө турган болсо, мына ошондой адамдар менен бири-бирине болгон тартылуу пайда болот, бири-бирине болгон жакындык пайда болот. Ал эми күнөө болсо алыстатуу, караңгылык, муздак мамилени, жакындыкты алыстатат. Ырайымдуу Аллах Таалам алардын ортолоруна уд деген сүйүү деген сөз, мээримдүүлүк, ырайымдуулук, жакындык деген сөз. Мына ушул нерсени Аллах Таалам коюп коет. Себеби мурунку адамдар, сахабалар, табииндер керек болсо күнөөлөрүн санаганда, ушунчалык контролдогон өздөрүн, эсеп кысап кылып, сөздөрүн контролдоп, амалдарын, каягында аксап атат, кайсы нерседен алсырап атат, кайсы нерсе кемчилик, кайсы күнөөгө чүп алган, керек болсо күнөөлөрүнүн жазасын бул дүйнөдө күткөн. Аллахым ушуну кабыр азабына сала көрбө, акыреттеги азапка калтыра көрбө. Тобо кылып, истигфар кылып, мисалы Ибн Сиринин бир асарын айтат, эмне дейт? Мен бул кайгыны, ички ооруну мен азыр сезип турам дейт. Бул мурун кылган бир күнөөмдөн улам келгенин билем дегенде. Мында качан мурун дегенде 40 жыл мурун дейт. 40 жыл мурун кылган бир күнөөмдүн улам ошону келген азыр балесин сезип атам деген. Бул эмнеден кабар берет? Булар күнөөлөрүн санаган. Кайсы күнөөсүнүн азабы качан келер экен күткөн даже. Ушунчалык өздөрүн эсеп кысап катуу кылгандыгынан. Мына бул жерде адамдар көп байкабай калган өтө майда, бирок маанилүү нерселер бар. Алар күнөөнү дароо таасирин көрбөйт, бирок анын таасири кечигип чыгышы мүмкүн. Андан кийин ал унутулат, адам унутат. Бирок пенде ойлойт да, мага сразу жазасы келген жок, билинген деле жок, мына жакшылыгым жаап келип атат деп. Бул жашыруун кылынган күнөөлөргө тобо кылбаса, бул акырындык менен адамды жокко чыгарат, жок кылат. Акырындык менен адамдын берекесин кетирет. Ибн Кайым өзүнүн китебинде "Вакам азалат мин ни'ма, вакам жалабат мин никма". Бул жашыруун кылган канча деген адам, жашыруун кылган күнөөлөр канча деген адамды кыйратты деген. Канча деген неаматтан, жакшылыктан адамды ажыратты. Канча деген балейин алып келди дейт. Канча деген мен деген илимдүү жолдо жүргөн адамдардын илиминин берекесин кетирди. Канча деген адамдарды алдап кетти дейт. Надандарды айтпагам да. Бул адам өзүн өзү алдаган. Күнөө убакыт өткөн соң да азайтып, адамды берекесин жоготуп,
жок кылат. Бул жанагы уу сыяктуу акырын таасирин бере берет. Сыртайы кандай көрүнөт, бирок ичи ириңдеп, заражение болуп, ал барып адамды өлүмгө алып баргандай, жана бир ириңдеп чирип бараткан жериңди алдын алып ошону айыктырбасаң эмне болот? Ал башка жакка чаап кетет. Мына ошондой күнөөдөн тоо кылбай, истигфар кылбай улантып жүрө берүү, мына ошондой чоң дарт калып келет. Чоң балеге алып келет адам жашоосунда. Кээ бир оорулар бар го, мисалы, адамдын денесинде. Сразу эле жатып калбайт, жүрө берет, анан бир күнү бир жерден катуу кармайт. Ошону оорунун тарыхын караса көп жылдан бери өрчүп келаткан болот. Мына күнөөнүн дагы балеси ошондой. Бир күнү кармайт, болду, адам турбайт алан. Ошонун балекетин табат, зыянын табат, Кудай сактасын. Ошон үчүн жакшылык эскирбейт, күнөө унутулбайт деген асарда. Адам өзү унутуп койсо да күнөө өзү унутулбайт. Аны тобо менен, истигфар менен, ошо күнөөнү таштоо менен анан жакшылыкка кайткан болот. Ал эми адам болсо аны эмне? Унутуп койдум, ал өтүп кетти, кетип калды дейт келе. Жолбуз унутулуп берет, мен кылып атпайм, жакшылыкта эле жүрүп атпаймбы деп. Аллах Таалам Куранда Мужадала сүрөсүнүн 6-аятында айтат: "Йаума яб'асухумуллаху жамиан." Адамдарды кыямат кайымда суракка баарын тургузган кезде фаюнаббихум бима амилу. Бул дүйнөдөгү кылган амалдарынан баардык кабар берилет. Ахсахуллаху ва насу. Аллах Таалам баардыгын санап койгон. Бирок адамдар унутуп койгон. Кырдыма адам баласы унутуп койгон. Валлаху аля кулли шейин шахид. Аллах Таалам баардык нерсеге күбө. Аллах Таалам адамдын амалдарын санап коет, эсептеп коет, бирок адамдар аны унутуп койгон. Ал эми адам унутса, ал күнөө унутулуп калган жок. Мына ушул нерсени сахабалар, табииндер күнөө менен мамиле кылууда билишкен бул нерсени. Ошо тобо менен истигфарды дайым айтып жүргөн ушул. Кичинекей күнөөлүк истигфар, жана көбүнчө истигфар көп айткыла деген асарлар ушол. Мисалы бассаңыз, турсаңыз, Аллахым мени кечир, билгенимди дагы, билбегенимди дагы, эсимдеги дагы, эстебегенди дагы, байкабай кылганымды дагы, атайлап кылганымды дагы деп истигфар кылыңыз. Анан жанагындай чоң күнөөлөр болот. Мисалы бирөө сүткорлук алып жүрөт, кредит. Бирөө болсо көзүн тыйбайт, чоң күнөөлөрдү кылып жүрөт. Бирөө ушак, бирөө жалган айтат. Ага тобо керек. Ошого белин бекем байлап, ошого чечкиндүү кадам кылып, кантип ушул нерсени таштайм деп ошонун үстүндө иштеш керек. Бирөө оозуна ак ит кирип көк ит кырат, тилин контролдобойт. Бузуку сөздөр чыгат оозунан. Чоң күнөө да бул. Мына ошону мен канткенде ушу оозумду тыям. Канткенде жаман сөздү неге мен ушул ачууланган ушундай жаман сөз оозуман чыгат? Кой деп ошонун үстүндө иштеш керек. Эгерде мен намаз окуп атса деле, орозо тутасы бул нерседен тыйылбаса, Аллах сактасын, канча адамдар орозо тутат, пайда бербейт. Канча адамдар жакшылык кылат, жакшылыгы пайда бербейт. Себеби ошону сактап кала турган чоң маселе, соопту да сактап кала турган эшикти, куралды колдонбогондуктан. Сооп табат, бирок бирөөлөргө бере берет. Бирөөнүн энесин сөгөт, бирөөнүн артынан ушактайт, бирөөнү жамандайт, бирөөнү кагыштырат, бирөөнү мына ушундай балени үстүндөр бүт алып эле кайра чачып жөнөтө берет да. Адам баласы муну сезбейт. Эгер көргөндө ошондой сооп кандай кетип атканын, тилин агытканда, сөзүн санап сүйлөп калмак, санап, бул сөзүмдү жана же чөнтөгүнө акча кетип аткан болгондо ошондо деле санап сүйлөмөк. Сезбейт да, унутуп коет адам. Болду, анын таасири жок, асары жок деп, натыйжасы жок деп ойлойт. Унутуп калды дейт. Бирок мына кыямат кыймында турганда ар бир сөзүнүн салмагы бар экенин сезет. Же жакшылыкка кетет, же жамандыкка кетет. Сөз жөн эле кетпейт. Адамдын оозунан чыккан сөз же соопка кетет, же жамандыкка кетет. Жакшы болсо жакшы, жамандык болсо жаман. Яхья ибн Муаз Рази мен дейт ушундай акылдуу адамдын ушундай кылып дуа кылат, бирок таң калам дейт ушул адамга. Аллахумма ла тушмит бил ада деп айтат дейт. О Аллахым, душмандарымды мага күлдүрбө деп өзү дуа кылат дагы, жана ошол эле учурда ар бир душманы өзүнө күлө турган кадамга барат дейт. Кандайча дегенде, Аллахка каршы күнөө кылып, анан кыямат күнү ар бир душманын күлдүрөт. Мисалы бүт адам каалабайт да, баягы бирөөнүн нетип кой душмандын келечесинен, душмандын күлкүсүнөн, табасы каноосунан Кудай өзүң сакта. Бирөөлөргө келече болуп, кор болуп, уят болуудан мени сакта, душмандын күлкүсүнөн сакта деген канча деген суннада да дуалар бар. Ушул нерсени адам каалабайт. Калайык калкка келече болгусу келбейт, уят маскара болгусу келбейт. Адамга аябай оор катуу тие турган нерсе. Мына ушул нерседен адам сак болгусу келет. Бирок бул жерде аалым эмне дейт? Мен таң калам дейт. Ушундай сөздү айтат да, бирок адамдарды маскаралоо турган кадамды улантып жүрө берет дейт. Бул деген жанагы жашырын күнөөлөр. Жалгыз калганда күнөө. Себеби аны менен эмне эртең ачыкка чыгат. Эртең кеч Аллах Таалам
кимде ким жалгыз калганда күнөөнү улантып бере турган болсо, ал эртеби кечпи калай калкка шерменде боло тургандай абалда күнөөсүн сыртка чыгарып коет Алла Таала. Анан бул адам дейт дуа кылат дейт, бирок душмандын күлкүсүнөн сакта деп. Бирок душмандын алдында күлө турган, ошондой абалга кептире турган кадамда жүрө берет дейт. Алла сактасын. Күнөөлөрдүн дүйнөдө да, акыретте да, жүрөккө дагы, денеге дагы тийгизген аябай жиркеничтүү, коркунучтуу, зыяндуу таасирлери көп. Аллах Таалам бул нерсени канча деген аяттарды эскерди, пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде келди. Мына ушул фасылда буларды автор эскерип, алардын айрымдары дейт хурманул илм. Илим, мисалы Курандагы аяттар, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадистери акыйкат менен жалган, чындыкты үйрөнүп, мына ушул нерсени адамдын коргалат. Себеби илим бул Аллахтын жүрөккө салган нур. Ал эми нур бул күнөөкөр жүрөккө, караңгы жүрөккө, катуу жүрөккө кирбейт. Ушул нерсе менен адам не болот экен? Илимден кургалат. Кээ бир адамдарды көрдүңүздөр беле? Жамандык нерсеге кулагын жакшы салып угат да. Ушак ушундай интригаларды укканда аябай түмүнө боодырый отурат. Бирок аят, хадистерди укканда айрым аллергиясы келет. Жүдөйт, чүнчүйт, кысылат. Болду, токтотчай дейт. Уккусу келбейт, жүрөгү кысылат, кыжалат болот. Себеби ал жүрөктө караңгы болуп болгондо бул нурду уккусу келбейт. Ошентип адам не кылат? Өзүнө бактысына себеп боло турган, жакшылыкка жетелей турган маалыматтардан кургалат. Ошондой нурдан кургалат. Оор болот ага. Кулагына коргошун куйгандай болот. Жүрөгүнө оор келет, тоо көтөргөндөй. Ошон үчүн уккусу келбейт. Ошо жүрөк катып калганда Алла Таалам нуру болгон илимден адам качып калат, алыстап калат. Имам Шафи Имам Маликтен сабак алганда, окуган. Окуп жаттап атканда Имам Малик байкаган. Имам Шафи жаш кезинде эле зирек, акылдуу, аябай көрөгөч, акылы курч, зээндүү бала болгон. Ошол менин түшүнүүмө, зээниме суктанып мындай деп айтты дейт. Мен сенин жүрөгүңө Аллах Таалам нур салганын көрүп турам дептир. Эми анын сен күнөө менен, күнөөнүн караңгылыгы менен өчүрбөгүн дейт. Ушул зээнди, ушул жакшылыкты сактап калгын деп атат да. Ушул нерсе качан мокоп калат? Качан сен күнөөдүн үстүндө жүрө берсең, мокоп калат деген. Дагы бир сөзүндө эмне деген? Мен өзүмдүн устазыма зээним жаттоом начар болуп калганын айтып даттандым деген. Анын мага айтты, күнөөлөрдү таштагын деп кеңеш берди. Себеби билгин, илим бул Аллах Тааламдын белеги. Ал эми Аллах Тааламдын белеги күнөөкөргө берилбейт деген. Ар бир жаттоом слабый, миим жакшы иштебейт, склерозмун, унутчакмын деген адам не кылыш керек? Көп зикир кылыш керек, көп истигфар кылыш керек, күнөөлөрдөн оолак болуш керек. Мына бүгүнкү күндө айрыкча сот тармакта балекеттин баары бар. Жана кагазда кылып менен барактап отургандар бар. Автобустарда жана остановкаларда адамдар бош отуруп калса, зикир кылуу, истигфар кылуу, бир аят жаттоо, хадис жаттоо, бир жакшылыкты үйрөнүү, бир жакшы нерсени окуу эмес, бүт ушак кеп, прикол жанагындай ызычуулар, TikTok, Instagram бир белекеттин баардыгы пайдасыз нерсе. Бирөөлөргө дүн куржунун толтуруп атасың. Бузук адамдардыкын ачып көргөн сайын алардын жанагы монетизация деп кой, акча кылып ошолордун чөнтөгүнө акча, бузукулуктарын таркашында сел пайдасыз нерсени көрүп канча деген сааттарыңды коротуп атасың. Ошонун ордуна бир аят жаттасаң да канча жүрөгүң нурданбак, канча пайда алып келмексиң. Жок дегенде истигфар кылсаң, жаттагандарың кайталасаң, жакшы маалыматтарды окусаң, бүгүнкү күндө ушинтип адамдар канча дегендер малын кирип, зависимый деп коет, ошого кирип кетип атат. Мына ушинтип бул бир эле дейт. Болбосо мунун жүрөккө тийгизген таасирлери аябай көп. Жүрөктү мерез кылып катуу кылгандыгы, жана жүрөктү сокур кылат, жүрөктү оорутат дейт. Жана бул жүрөккө тийгендейин ал нерсе чагылып каяка денелерге таасир берет. Анан денелер ар кандай оорулар, илдеттер, балелер келет. Керек болсо өлкөлөргө да. Айттык го жана суунун тартыштыгы, жанын токтошу, түшүмдөрдүн аз болушу, бузукулуктар. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Дахарал фасаду фил барри вал бахр бима касабат айдин нас." Кургакта да, деңизде да бузукулуктар чыгат адамдардын өз колдору кылган иштеринин айынан. Ушу балелерди Аллах Таалам аларды жаадырат, балким алар туура жолго, акыйкатка кайтарып деп. Илим жүрөккө кирбей калат дейт, бейди автор айтат. Ал тилинде эле калат. Жүрөккө жетпей калат илим. Тилдеги болгон илим бул жөн эле мунафыктык илим, экизүздүүлүк илим. Кудай сактасын. Ал илим менен жыргабайт, өзү таасир ала албайт, пайда ала албайт, жүрөккө сөзү кирбейт. Ал эми жүрөккө кирген илим бул чыныгы иман ээлеринин илими. Аллах Таалам жүрөккө салат. Ошонун артынан коркуу, үмүт, жүрөгү оңолот, канча деген жакшылыктарды алып жүрөт. Аллах Тааланын аяттарын окуп пайдаланат.
Куранда айткандай иннама яхшаллах мин ибади улама. Чыныгы Аллахтан корккондор илимдүүлөр деген. Мына ушул чыныгы пайдалуу илим. Илим деген бул туугандар мындай да. Көп маалыматты билген деген эмес. Илимдин пайда болуп атканын кантип билесиң? Жакшылык тугасыңбы, ээрчейсиң. Жамандык тугасыңбы, таштайсың. Илимдин мурасы бул адамга коркууну арнап берген деген. Илим бул көп маалымат билип алып тилдин сайрагандыгы эмес. Ошол илимден сен пайда алып атасыңбы? Коркууңа коркуу кошуп атабы? Адебиңе адеп кошуп атабы? Адамдык касиетиңе сага касиет кошуп атабы? Жакшылыкта жүрүшүңө сага жардам берип атабы? Жамандыкты ташташка сага өбөлгө түзүп атабы? Жөн эле маалыматты ал тилдеги илим. Окуп аткан Кураңга пайда алып атасыңбы? Ошону бир жашоодо амал кылам деп аракеттин үстүндө жүрүп атасыңбы? Мына ошондо илим пайдалуу болот. Мына ошондой илимден адам не кылат? Күнөөнүн акыбетинен кур калат дейт. Дагы бир хадисте эмне дейт? Пенде кылган күнөөсү себептүү илимден да кур калат, дагы бир асарда ырыскыдан да кур калат деген. Жаңы илимден кур калды, бул дүйнө акыреттеги эң чоң бакыт бул. Илимден өткөн чоң бакыт жок. Ошон үчүн Куранда Алла Таалам эгер бир нерсени ашыкча сурайм десең, анда илимди сура деген да. Окур робби зидни илма деген. Кайсы нерсени ашыкча сурайм десең, ашыкча болбойт, сурай бер, илимди сура деген. Себеби илим бул дүйнө акыреттин бактысы. Андан кийин адамдардын бүгүнкү күндө да чоң көздүн карайгындай сактай турган нерсе байлыкка жетүү. Ырыскым кең болсо деген ар бир адамдын эки көзү төрт. Бирөөгө кор болбосом экен. Бирөөнүн үмүт кылбасам экен колун карап. Ырыскы маселеси. Ырыскы дагы мына ушул такыбалыкка, күнөөгө байланган. Адам күнөөгө түшкөн сайын ырыскысы тарылып кете берет. Ырыскысы болсо берекеси жок болуп кете берет. Ушунун карама каршы эле такыбалык, коркуу, Аллах менен мамилеси жакшы болгон сайын адамга Алла Таалам берекеси жай берет. Ырыскысы кеңейе берет. Ошон үчүн берде эмне дейт китепте? Такыбалык ырыскыны тартып келет, ал эми такыбалык таштоо жакырчылыкты алып келет адамга деген. Аллахтын ырыскысын тартууда күнөөлөрдү таштоодон өткөн себеп жок дейт. Адам күнөөдөн канчалык оолак болгон сайын ырыскысы ошончо кеңейе берет. Адам канча күнөөгө түшкөн сайын ошончолук ырыскысы тар болуп берекеси кете берет. Ошон үчүн канча хадистер бар, билесиздер го, бунун баардыгы ошо хадистерден алган. Мисалы, кимде ким туугандары менен жакшы мамиледе болсо ырыскысы кенен болот, өмүрү узак болот деген сөз бар. Эй адам баласы, сен бергин, мен сага көп берем деген. Мындай кайрымдуулук кыл, садака кыл деген сөз. Жакшылык тын үстүндө жүргөн адамга Аллах Таалам жакшылыгын жаадыра берет. Ушуну карама каршы эле күнөөнүн үстүндө жүрө берген адам жанагы жүрөгү мерес болуп илимден кур калгандай эле ырыскысы дагы тар боло берет. Анан жүрөгүнө вахша пайда болот. Вахша деген жүрөктүн сууктугу, жүрөгү жалгыздыкты. Мындай эч кандай бир депрессия, стресс адамдарга жолуккузу келбейт, отургузу келбейт. Мындай дүңккө түшүп кетиптир деп коет. Ушундый укта албайт, уйкусу качат, аппетити жоголот. Ушундай бир жүрөктө кысылуу пайда болот. Муздактык пайда болот. Сууктук пайда болот. Түнөк табуу, тынчтык табуу жоголот. Ал ушундай бир эч бир рахаттан мындай айтканда рахат таба албайт. Дүйнөнүн баардык рахат чогулса дагы ал эмне? Ал адам өзүн жалгыздыкта, жүрөгү мындай бир караңгылыкта жүрө берет. Мына статистикада канча мына өнүккөн өлкөлөрдө караңыздар. Япония, Европа канча өлкөлөрдө бүгүнкү күндө жана өзүн өзү жанын кыйуу номер 1 экен. Анан ошол өзүнүн жанын кыйгандардын арасында дагы эң таң калыштуусу байлар. Кедейлер өзүн өлтүрбөйт экен. Байлар көп өлтүрөт экен өздөрүн. Анан байлар болгондо дагы жанагындай телегей, тегиз бүт нерсеси бар адамдар өлүп атат да. Ошонун балдары да жап-жаш болуп туруп, суицид. Себеби ошол жүрөктө караңгылык, жүрөктө ошондой сууктук бар. Жүрөктө тынчтык жок. Бүт нерсеси бар. Буга эмне жетпейт деп ойлойт да адам. Өткөндө Россияда да бир миллиардердин баласы өзүнүн аты өлтүрдү да. Таң калат, эмне жетпейт деп. Ошо бүт нерсени кылып жүрөктө болгон тынчтануу бар да. Мусулман адам ушуну карап көрүш керек. Ушундай Алла Таалам кээде берет мусулман адамга да. Кулум кайтсын деп. Күнөө ошо жүрөккө кайгыны алып келет, стресс, депрессия, балекеттин баары келет жүрөккө. Мына ошонун себептери тободон адам алыстап кеткендиги, истигфардан алыстап кеткендиги. Анан кээ бир адамдар мындай суроо берет. Капырларда деле бай болуп жашап атпайбы? Ошо бактылык сезип атпайбы?
көрөөжүлүк жүрбөйт, жыргап жүрөт байлык. Бул сырткы көрүнүшү да. Кайсы бир деңгээлде адам ошол кайтпай койгондо Алла Таала мага ырзыктын эшигин ачып коет. Себеби аны истидрач деп коет. Ошого менен тозокко татыктуу болуш үчүн, Алла Тааланын алдына барганда шылтоо болбош үчүн. Ал эми мусулман адамды Алла Таалам контролдойт. Кээде берет, кээде бербей коет. Кайсы нерсе кулуна зыян болсо, ошол нерсени кыскартат. Жакшылыкта жүргө турган болсо, аны ачып бере берет. Аны кээ бир адамдар түшүнбөй, мына булар деле жыргап атпайбы деп сыртынан кээ бирөө сурап калышат да. Мына ошону истидрач деп коет. Истидрачтан Кудай сактасын. Истидрач деген адамды Алла Таалам назарын көтөрүп коет да. Билгенин кыл деген сөз. Ал эми контролдо жүргөн адам, Алланын назарында жүргөн адамга кайсы нерсе капырлыкка түртө турган болсо, бузукулукка түртө турган болсо, Алла Таалам ошону кээде кулунан аз берип коет. Же ошол нерсени сактап коет. Бирок жалпысынан такыбалык, жакшылык жолдо жүрүү бул адамдын жүрөгүнө бейпилдикти, тынчтыкты алып келет. Жашоодо дагы берекени, ырзыктын эшигин ачууну, кеңдикти алып келет. Канча деген мурунку коомдордо окуяларын Алла Таалам эскерип келген. Валау анна ахлал кура аману ваттаку ла фатахна алейхим баракати минас сама. Кайсы бир айылдын элдери таква болгондо, Аллахка ыйман келтирип жакшыда жүргөндө, аларга биз асмандан берекенин эшигин ачып коймокпуз. Валайкин каддабу фаахаднахум бима кану яксибун. Бирок алар жалганга чыгарып, ошо аят хадистерге каршы чыккандыгынан биз аларды азапка салдык. Өздөрү кылган күнөөнүн айынан дейт. Валау аннахум аккаму ат-таурата вал инжил ва ма унзила илейхим мин раббихим ла акалу мин фавқихим ва мин тахти аржулихим. Эгерде инжил ээлери, Таурат ээлери, мурун коомдорду айтып атат. Ошол аят, ошол асмандан түшкөн китептердеги амал кылганда буттарынын алдынан Аллах Таалам ырыскыларды чыгарып коймок дейт жерде. Кенен жеп жүрмөк дейт. Бирок ошо амал кылбагандыктан, бузук иштер жасагандыктан аларга кандай балелер чыдап койт. Кимде ким таква болсо, Алла Таалам ага ар бир кыйынчылыктан жеңилдик чыгарып берип коет деген. Уерзуку мин хайсу ла яхтасиб. Ал күтпөгөн жактан ырыскын берип коет. Жакырчылык келет дегенде адамдар баягы көргөн эле акчасы азайып калат деп ойлойт да. Бул жакырчылык деген адамдын жүрөгүндө каниетти Алла Таалам алып коет. Адам жүрөгүнө болгон тынчтыкты алып коет, жүрөгүнө болгон токтукту алып коет. Анан эки көзүн бүт ошол эртеңки келечектен коркуп калат. Кедейликтен коркот адам. Жан дүйнөсү жарды деп коет го. Жан дүйнөсү ачык адам. Керек болсо жана бай адамдар эмнеге коротпойт? Кээ бир ушу жан дүйнөсү жар адам, бирок бай адам болот. Материалдык жагы бай, бирок жүрөгү кедей да. Ал адамга канча алтын, канча байлык келсе деле ал адам кедей бойдон калат. Себеби Алла Таалам анын жүрөгүнөн токтукту алып койгон. Жүрөгүнөн тынчтыкты алып койгон. Жүрөгүнөн каниеттүүлүктү алып койгон. Ошон үчүн жанагы бир хадис дейт, адамга бир өрөн алтын берсе, эки өрөн болсо экен дейт. Өмүрү ошол дүйнөгө кор болуп отуруп өтөт. Ага ошол топтогон байлыгына кызмат кылып отуруп, кулдай болуп өтөт. Ошодон керек болсо колдоно албайт жакшылыгына. Пайдалана албайт. А болбосо ислам алымдар эмне деген? Сен байлыгыңды эшектеймин деген. Мындай айтканда байлыгың сага кызмат кылыш керек. Аны коргоп, кайтарып өтүп кет деген жок. Канча адамдар мына анын өзүнүн балдары колдонот да. Жыйнап өзүнүн бир жакшылыгына колдонбойт. Анан балдар анан налево, направо чачат. Анан чачып бүткөн эмне деп коет? Атаныкы бала жукпайт экен деп коет. Кудай сактасын. Бул деген чач деген сөз эмес, өзүңө пайдалан жакшылыгыңа. Мына ошентип Кудай сактасын, байлыкка кызмат кылып пайдалана албай өтүп кеткен адамдар канча. Эскертип келип автор айтып атат. Эми ушуларды эле укканда дейт да. Башка жанагы зыяндар 100гө жакын зыян бар. Ушул жүрөктө болгон тынчтыктын алып келиши, караңгылыктын алып келгенин билгенде дейт. Адам акылдуу адам ушулар эле жетиштүү болмок деп эле өзүн өзү эсеп кысап кылып, колго алып, напсиси менен күрөшүп калмак эле. Күнөөлөрү менен мамиле кылганды билип калмак эле. Бул деген адам баласы күнөө кылба деп айта албайт. Күнөө кылбайт, идеал бол дебейт. Адам күнөөгө баар түшүүчү, күнөө кылып алат адам. Бирок ушул күнөө менен мамиле кылганды үйрөн деген сөз. Дайыма тобоң болсун, истигфар болсун, күнөөгө алып баруучу кадамдардан улак болууна аракет кыл. Мен күнөөгө түшүүчүмүн деп эле күнөөгө эштерин ачып койбо. Күнөөгө алып баруучу кадамдарга жеңил караба деген сөз. Билесиң могу жерде ушундай, мунун артынан моундай балекет келерин. Сактан өзүңдү. Ошол жерге барба ушунун артынан. Бирөөлөр ушак айтып отурган жер билесиң, анда сак болош элен. Аларга таасир бере албасаң, анда жерге отурба. Мына ушинтип адам күнөөгө алып баруучу кадамдардан өзүн өзү оолак кылып сактап туруш керек.
Аллах Таалам баарыбызга жүрөгүбүзгө бекем ыйман берсин. Ушул ыйманды жүрөгүбүзгө бекемдесин. Жүрөгүбүзгө ушул ыйманды кооздосун, ыйманга тартылууга насип кылсын. Күнөө иштерди, бузукулук иштерди бизди жүрөгүбүздөн улак кылсын. Жүрөгүбүз ошолорго жиркене турган жаман иштерден алыстай тургандай кылсын. Жакшылык ишти бизге жакындатып, жаман ишти бизден алыстатып, жакшылыктын эшигин ачуучулардан, жамандыктын эшигин жабуучулардан кылсын. Аллах Таалам бизди өзүн чырайлуу, өзүнө жакшы ибадат кылууга, өзүн жакшы эскерип зикир кылууга жардам берсин. Саллаллаху таала алейхи хайри халкихи ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.